Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Көптөн бери каналыбызга тасма чыкпай бири-бирибизди аябай эле сагынышып калдык окшойт. Ошондуктан бүгүн 2014-жылы чыккан Жапайы окуялар аттуу тасманы көрөбүз. Бир эле тасманын ичинде бир топ окуя бири-бирине такыр байланышы жок болгондуктан бир убакта бир нече тасманы көргөндөй болобуз. Анда эмесе даяр болуп калсаңыздар, баштай берели. Тасманын башталышы учакка олтуруп учууга даярданып жаткан жүргүнчүлөрдү көрөбүз. Учак толук толбой, бирок жүргүнчүлөр жайгашкандан кийин асманга көтөрүлүп, жүргүнчүлөрдүн арасынан аял менен эркек жаңы эле таанышып, баарлашып калышат. Алардын бири эркек адам мен обондорду сынагыч болуп иштеймин десе, жанындагы олтурган кыз менин мурдагы жигитим обончу болчу деп айтып, анын аты Габриэл Пастернак эле десе, жанындагы адам эстей түшөт. Анткени ал буга чейин жаңы эле чыгып келе жаткан обончулардын обондорун сынап олтуруп, Габриэл Пастернакты элге уяткарып, ушинтип кантип обон жазсын. Бул аракетиң эч жерге жарабайт деп аябай басынткан экен. Ошол эле учурда алардын сөзүнө дагы бир эже кошулуп, силер айтып жаткан Габриэл Пастернакты мен окутканмын. Окуучу кезинде эле колунан эчтеке келбеген, сабагындагы мыктылап окуй албаган бала болчу. Аны менен тил табышыш өтө кыйын болчу деп жазса эле, арасынан дагы бирөө тура калып, мен Габриэлдин классташымын да деп жанагы мугалимди таанып калат. Ошентип бул жагдай учактагыларга аябай таң калыштуу көрүнүп, ал жерде олтургандардын бардыгы Габриэл Пастернакты тааныйт экендиги билинип, андан дагы кызыгы эч бир жүргүнчү учакка билетти өзү сатып албай, жумуштарында кандайдыр бир учурлар болуп бөтөн бирөө сатып алып берген экен. Бир мезгилде жагдай ого бетер курчуп, учактын жумушчусу ыйлай баштайт. Көрсө Габриэл Пастернак ушул учакта стюард болуп иштейт экен. Ал мындан бир канча мүнөт мурун учактын башкаруучулары жайгашкан жакка кирип, эми болсо учактын башкаруучулары байланышка жооп бербей, эшиги болсо такыр эле ачылбай жатыптыр. Ошол учурда эле учак кыймылга келип, жерди карап төмөндөй баштайт. Анда бирөөсү ордунан тура калып, мен Габриэлдин психологу болчум деп эшикти чапкылап, Пастернактын атын айтып кыйкырып, сенде эч кандай күнөө жок, бизде дагы күнөө жок. Сенин мындай жагдайга түшкөнүңө ата-энең күнөөлүү, ошолор бардыгына жооп бериш керек. Бизди кечир, учакты жерге кулатпа деп жаткан мезгилде эле биз жерден Габриэл Пастернактын ата-энеси жайбаракат олтургандыгын көрөбүз. Көрсө Габриэл Пастернак жашоосунда ага ким жамандык кылса бардыгын чогултуп, өзү менен кошо жада калса ата-энесин дагы жок кылууну чечиптир. Ушуну менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты деп айтуудан алыспыз. Анткени тасмабыз башында айткандай бир нече окуялардан турат. Анда эмесе экинчи окуябыздын башталышы жамгыр жаап жатканда ашканадан башталат. Мындай убакта ашканада эч ким болбой, жалгыз гана кардар келди. Ашкананын жумушчусу дароо эле аны тосуп алса, жанагы кардар аябай жагымсыз, эркекке жарашпаган майда сөздөрү көп адам экен. Аны көргөн ашкананын жумушчусу өзүн аябай эле жаман сезип, аш үйгө кирип бир топко ойлонуп калды. Ошол убакта тамактануучу жайдын ашпозчусу каарманыбыздан эмне болгондугун сураса, кыз төкпөй чачпай айтып бере баштайт. Азыркы келген кардарды мен жакшы тааныймын, бул өтө жаман адам. Бир мезгилде кылмыштуу чөйрөдө жүрүп, бул адамдын айынан биз үйүбүздү жоготтук, ал эле эмес атам дагы каза болгон. Анан дагы бул адам апама тийишкен дагы учурлары болгон десе, жанагы ашпозчу аябай ачууланып, мындай адамдардын жашоого акысы жок, менин сага сунушум бар. Тамагына чычкандары кошуп салбайлыбы десе, кыз бир топко ойлонуп калат. Анткени ал кылган кылмышы үчүн түрмөгө олтурууну каалаган эмес болчу. Анда ашпозчу өзүнүн башынан өткөн окуясын айтып, түрмөдө андай деле жаман эмес, мен түрмөгө олтуруп чыкканмын. Ошентсе дагы ушул убакка чейин жасаган кылмышыма эч өкүнбөймүн. Негизи түрмөдө жашаш оңоюраак, ал жакта тамак аш берет, анан дагы жашаган жериңе төлөбөйсүң. Эркиндикте болсо көрүп атасың, картошкөнүн баасы эле 50 сомдон ашып кетти. Бул эмне деген кымбатчылык деп каарманыбызды көндүрүп, үй бүлөң үчүн өч алалы деп тамак ашына чычкандары кошуп салат. Бир мезгилде кардар уу кошулган тамакты жей баштап, ошол убакта эле ашканага анын баласы келет. Муну көргөн каарманыбыз эмне кылышын билбей, тамакты ысытып берейин деп алдап ал жерден алып кетүүнү каалап, бирок эч алып кете албагандыктан тамакты кармап кардардын бетине чачып жиберди. Анда кардар жини келип, сен эмне келесоон эмессиңби? Азыр ушул картошкөлөрдүн бардыгын өзүң жыйнайсың. Мен сага бир көргүлүктү көрсөтөм деп каарманыбызга кол сала баштаган учурда, ашпозчу бычагы менен артынан келип жанагы адамды сайгылай баштайт. Ошентип алар максатына жетип, кардарды уу менен болбосо дагы бычак менен өлтүрүп салышты. Бирок бул жагдайда каарманыбыз менен өлгөн адамдын баласы күбө катары чыгып, бычакты сайган ашпозчу тартип сакчылар менен түрмөгө кетет. Ошол убакта эле тасмабыздын экинчи окуясы аягына чыгып, үчүнчү окуянын башталгандыгын түшүнөбүз. Бул жолу жакында эле Audi унаасын сатып алып, өзүн аябай башкача сезип, өтө катуу ылдамдыкта бара жаткан адамды көрөбүз. Ал жолдон акырын бара жаткан эскираак унааны көрүп, анын оң жагынан өтүп кетпей, кайра оң жакка качкының деген белгисин берип, жолдун сол тарабында ылдам жүргөн унаалар өтөт, бул жак меники дегенсип чырагын кайра өчүрүп жандыра берет. Бирок жанагы унаа такыр качпай койгондуктан, унаа айдай албагандан кийин айдабай эле койбойсуңбу эшек деп сөгүп ал жерден кетип калды.
Бирок көп өтпөй эле каарманыбыздын дөңгөлөгүнүн жарылгандыгы билинип, ал жолдун жээгине токтоп, унаасында кошумча дөңгөлөк бар экендигине карабай маселесин чече албай кыйнала баштайт. Анткени каарманыбыз ак кол болгондуктан буга окшогон иштерди эч качан жасаган эмес болчу. Бирок шаардан бир топ алыс болгондуктан айласы жок дөңгөлөктү эптеп алмаштырууну баштап, дөңгөлөктү катыра турган бурамайларын толук бурай элегиле жанагы эски унаа артынан келип калат. Көрсө каарманыбыз унаасынын ичинде гана кыйын экен. Анткени жанагы эски унаа келген мезгилде унаасынын ичине кире качып, айнек терезелеринин бардыгын жаап, эски унаанын айдоочусу түшкөн мезгилде мени кечирип койчу деп эле кечирим сурай баштайт. Бирок буга чейин сөгүү жеген адамдагы катуу жини келип калган экен, каарманыбызды такыр кечирбей, бурагычтарды бурай турган темирди алып терезелерди чапкылап, терезенин тазалагычын сындырып, ал эле эмес каарманыбыздын көз алдында унаасына заңын чыгарып, жада калса заарасын дагы ушатып салат. Ошентип ал адам каалаганын кылгандан кийин гана өзүнүн унаасына түшүп алып жөнөй баштады. Ошол учурда каарманыбыздын дагы ачуусу катуу келди бай туруп, унаасын жүргүзүп эле алдындагы эски унааны түртө баштайт. Бир мезгилде эски унаа ал жердеги жарга кулап, айдоочусу аман калгандыктан дароо эле унаасынан чыгып, каарманыбыз жака чуркап, каарманыбыз арткы дөңгөлөгүн толук бышытпай эле унаасын айдаган бойдон качып жөнөйт. Бирок ал көпкө барбай эле жини келип, унаасын кайрадан артка айдап, жанагы адамды сүзүүнү чечип так эле ошону көздөп айдады. Бирок анын арткы дөңгөлөгү толук бышыбагандыктан ордунан чыгып, каарманыбыз дагы буга чейин кулаган эски унаанын артынан кулайт. Муну көргөн эски унаанын ээси жини келип, каарманыбыздын унаасынын арткы жагы менен кирүүгө аракет кылып, экөө унаанын ичинде жүдөп какап бири-бири менен көп убакыт мушташып, унаалары талкалангандыгы аз келгенсип өздөрүнө дагы зыяндарды жеткире башташат. Акырында эски унаанын ээси каарманыбызды муунтуп, өзү болсо унаанын сыртына чыгып, күйүү чумай куюла турган жагын өрттөп, унааны толугу менен жардырууну чечет. Бирок ал максатын ишке ашырып күйгүзгөндүгү менен өзү унаадан чыгып кеткенге жетишпей, каарманыбыз аны өзүнө тартып кой бербей жаткан учурда унаа толугу менен жарылып кетти. Ошентип бир канча убакыттан кийин ал жерге келген тартип сакчылары кучакташып турган адамдардын сөөгүн көрдү. Ошентип биз тасмадагы 4-чү окуяга келип калдык. Бул жолу жардыргыч болуп иштеген каарманыбыз эски имараттардын бирине жарылуучу заттарды орнотуп, жарылуу убактысын толугу менен өзү көзөмөлдөп, имаратты бир заматта эле кыйратып коет. Мындан соң каарманыбыз шаймандарын жумушуна жеткирип, үйүнө шашыла баштады. Анткени бүгүн кызынын туулган күнү болгондуктан торт алып алып үйүнө батыраак барыш керек болчу. Өкүнүчтүүсү, каарманыбыз шириндиктерди чыгарган Барбол ишканасынын торторунун бирин алып жатып, дүкөндөн чыкса эле унааңызды туура эмес жерге токтоттуңуз деп алып кетип калыптыр. Анда шашылып жаткан каарманыбыз айласы жок унаасын алыш үчүн айып короого барып, мен унааны токтоткон жерде токтотконго болбойт деген сызык өчүп калган экен. Менде эмне күнөө десе, айып коронун жумушчулары эми ал биздин ишибиз эмес. Акчаңызды төлөңүз дагы унааңызды алып кетсеңиз болот десе, каарманыбыз андан бетер ачууланып, бирок үйүнө батыраак барыш керек болгондуктан акчасын төлөп ал жерден кетет. Өкүнүчтүүсү, каарманыбыз канчалык шашылбасын унаалардын тыгынына кабылып үйүнө кечигип барды. Бул убакта туулган күн аяктап, туугандар дагы үйлөрүнө кайта башташкан экен. Ошондуктан каарманыбыздын аялы күйөөсүнө жини келип, сен оңолбойт окшойсуң, өз убагында келсең болбойбу деп бир туулган күн үчүн күйөөсү менен урушуп, мен сенин мындай кылыктарыңдан чарчадым деп каарманыбыз менен ажырашкысы келгендигин билдирет. Биз ушул жерде батыш аялдарынын жанында биздин аялзат өтө мыкты экендигин түшүнсөк болот. Анткени кызынын туулган күнүнө кечигип келгендиги үчүн күйөөсү менен ажырашуу бул жеткен көпкөндүк болсо керек. Эми кандай болбосун, каарманыбыз аялы менен ажырашып, жашоосу талкалана баштап, каарманыбыздын жанагы унааны алып кетип калгандар менен ызы чуу болуп жаткан учуру кеситке чейин чыгып, бул кылыгы үчүн тартип сакчылар дагы кармап кетип, жумушунан дагы айдалып кетет. Ошентип жумушсуз калган каарманыбыз соттун чечими менен кызын бага албайт деген чечим чыккандыктан кызы менен дагы көрүшө албай, кайрадан жумушка орношуунун аракетин көрүп, ар кайсы ишканаларга бара баштады. Ошондой учурлардын биринде каарманыбыздын унаасын туура эмес токтотупсуз деген жөө менен дагы бир жолу айып короого алып кетишти. Анда ал айыпты төлөп дагы бир жолу унаасын чыгарып, бирок бул жолу катуу жини келгендиктен өмүр бою кесип кылган жардыргыч жөндөмүн ишке киргизип, буга чейин иштеген жериндеги жарылуучу заттарды урдап чыгып, унаасына толтурат. Андан соң ал атайын унаасын айып короого алып кетсин деп туура эмес жерге токтотуп койду. Бир мезгилде каарманыбыз сырттан карап турса, адаттагыдай эле анын унаасын айып короого алып кетишип, көп өтпөй эле унаалар токтоп турган жерден жарылуу болот. Ошентип бул окуя бүткүл өлкөгө тарап, каарманыбыз жардыргыч деген атка конуп, окуядан кийин териштирүү башталып, айып короого унааларды алып кеткен ишкана чындап эле мыйзамсыз иштери бар экендиги билинет. Каарманыбыз түрмөгө олтургандыгы менен элдер аны аябай колдоп, кол топтошуп чыгаруунун аракетин көрө башташат. Анткени анын жасаган иши көптөгөн адамдардын маселесин чечип, унааларды айып короого алып кетип, мыйзамсыз иштеген ишкананын бетин ачкан болчу. Биз болсо акырындан 5-чи окуяга өтүп, унаасынын алды бир аз кыйшайган абалда эртең менен жаш бала келгендигин көрөбүз. Ал келип эле ыйлаганча апасы менен атасын ойготот.
Бул окуядан көп өтпөйлө үй бүлө өздөрүнүн жактоочусун чакырып, баштарына бале келгендигин түшүнүп, ата эне жактоочудан балабызды аман алып калгыныңды эле сурана башташат. Көрсө бул бай үй бүлө баласын өтө эрке чоңойткондуктан ал каалагандай ойноп, бул жолу дагы эс алуудан келе жатып боюнда бар аялды унаасы менен сүзүп, бирок окуя болгон жерден качып кетип калыптыр. Көп өтпөй эле сыналгыдан кырсыкка кабылган боюнда бар аял өзү дагы ичиндеги наристеси дагы өлгөндүгү билинип, анын күйөөсү бул кылмышты ким кылса дагы мен аны жөн койбоймун деп сүйлөп жаткандыгын көрүшөт. Ошентип эми үй бүлө баласын кантип куткарышын билбей бир мезгилде кожоюндун оюна бир нерсе келди. Ал колунда 15 жылдан бери короосун карап багбан болуп иштеген адамды чакырып, ага $500,000 сунуштап жана жактоочум сага жардам берет деген убадасын берип, башкысы баламдын ордуна күнөөлөрдүн бардыгын сен мойнуңа аласың десе жанагы адам дароо эле макулдугун берет. Анткени ал мындай жагдайда өмүрүнүн аягына чейин иштесе дагы $500,000 таба алмак эмес. Ошондуктан каармандарыбыз кембагал адамды тартип сакчылар келгичеңди даярдашып кылмыштын кандай болгондугу тууралуу ага түшүндүрүп, кыскасын айтканда ар бир суроого жооп бере тургандай кылып жаттата башташат. Ошентип тез эле ал жерге аймактык айыптоочу менен тартип сакчылар жетип келишти. Анда үй бүлө жана жактоочу эчтекени билбегендей болуп, бирок күнөөнүн бардыгын дароо эле жанагы кембагал адамга арта башташып, ал дагы буга чейин жаттаган сөздөрүн айтып, бирок кээ бир учурда өзүнүн сөзүн дагы кошуп жиберип жатты. Ошол учурда эле айыптоочу маселенин такыр башка жакта экендигин түшүндү окшойт. Анткени ал кырсык жасалган унаага айыпты мойнуна алып жаткан адамды олтургузуп көрүп, ал адам бул унааны эч качан айдабагандыгын дароо эле түшүндү. Ошондуктан үй бүлөнүн жактоочусу беттери ачылып калгандыгын түшүнүп, айыптоочу менен жеке сүйлөшүп, ага дагы чоң сумма сунуштайт. Сыягы бизде эле эмес, батыш өлкөлөрүндө дагы кылмышты жашыруу үчүн акча алгандар өтө эле көп окшойт. Анткени айыптоочу дагы дароо эле макулдугун берип, каармандарыбыздын сунушуна көнүп, эми болсо алар менен биргеликте кембагал адамды чыныгы кылмышкер кылып кантип көрсөтөбүз деп ишмерчен түзө башташат. Бул убакта каармандарыбыздын эшигинин алдында адамдар топтолуп, кабарчылар дагы келип, топтолгондор адам өлтүргүч сыртка чыккының деп кыйкырып талап кое башташкан болчу. Бир мезгилде дарбаза ачылып, каармандарыбыз келишкендей кембагал адамды күнөөлүү кылып, анын башын кийим менен жабышып, түрмөгө жеткире элек деле маселе ошол жерде бүтүп калат. Анткени буга чейин каза болгон боюнда бар аялдын күйөөсү ал жерге жетип келип, ачуусуна чыдабай күнөөлүү деп кармалган адамды ошол жерде өлтүрүп салат. Кийинки көрүнүш үйлөнүү тойдон башталып, биз 6-окуяга келип калгандыгыбызды түшүнөбүз. Бул жолу үйлөнүп жаткан 2 жаш аябай жыргашып келген конуктор дагы шайыр шатман олтурушуп, эски сүрөттөрдү көрүшүп бака-шака күлүп жатышкан. Келген коноктор болсо жаштарга бакыт тилеп, алдыңарды бала басып, артыңарды мал бассын деп каалашып, кармашкан колуңар үзүлбөсүн деп жаткан мезгилде эле турмушка чыгып жаткан кыздын көзүнө жаман нерсе көрүндү. Анткени үйлөнүп жаткан бала конокторду аралап жүрүп, жумушунан келген кесиптештерине барып, алардын арасындагы кыздардын бири менен өзгөчө маанайда сүйлөшүп калат. Муну көргөн жаш келин аябай жаман болуп, буга чейинки күндөрүн эстеп кетти. Анткени азыркы учурда турмушка чыгып жаткан күйөөсү менен буга чейин дагы жанагы кыздын байланышын байкаган экен. Бирок көп маани бербей жүрүп, бул жолу өз көзү менен көрүп, өтө эле кызыктай абалда калып, күйөөсүнүн уюлдук аппаратын алып, ал жерде жазылып турган эркек адамдардын бирине коңгуроо кылса, так эле ошол кыздын уюлдук аппараты чыңгырай баштайт. Муну өз көзү менен көргөн келин аябай жаман абалда болуп, күйөөсү буга чейин эле ага кыянатты кылып жүргөндүгүн түшүнүп калды окшойт. Ошентип келин териштире баштап, күйөөсүнүн оозунан дагы уккандан кийин ыйлап ал жерден чыгып кетип, имараттын там башына чыгып ыйын токтото албай бакыра баштады. Ошол убакта ал жерде ашпозчулардын бири чылымын чегип жаткан болчу. Ал каарманыбызды көрүп, аны сооротууга аракет кылып, ар кайсы жакшы сөздөрүн айтып, эми жашоодо эмне гана болбойт, сиз көргөн нерсени мен дагы көргөмүн. Мага дагы кыянатчылык жасашкан, бул нерсеге көп маани берип өзүңүздү жей бербеңиз. Андан көрө тескерисинче биз күчтүү болушубуз керек да десе, каарманыбыз жанагы адамды көрүп оюна бир нерсе келет. Сыягы кыз дагы күйөөсүнүн кылыгына чыдабай канга кан деп өч алууну чечти окшойт. Анткени бир канча убакыттан кийин күйөөсү аны издеп тамбашка чыккан учурда, келин дагы жанагы ашпозчу менен күйөөсүнө өч алууну баштаптыр. Эң эле кызыгы, аялы күйөөсүнүн алдында кылган иши үчүн уялып калбай, тескерисинче ызаланып, мен сага эми чыныгы кызыкты көрсөтөм, алдыма чыккан эркектердин бардыгы менен жатамын. Эми экөөбүз никелешкен эрди катынбыз, мен сен менен өмүр бою жашаймын. Бирок каалаган ишимди жасап жүрө беремин, а эгер мени менен ажырашам дей турган болсоң, мен сенин байлыгыңдын жарымын эмес, толук алып кетемин. Анткени эсиңде болсун, экөөбүз никелешкен жубайбыз. Бир нерсе болсо сен мени урдуң деп мен сотко даттанам деп ичинде өч алуу максатын толугу менен түшүндүрүп,
Муну угуп турган күйөөсү ичинде уйгу-туйгу пайда болуп чыдабай кусуп жиберет. Келин болсо эчтеке болбогондой эле кайрадан маареке өтүп жаткан жерге түшүп тойду уланта баштады. Анда көпчүлүк билбегендиктен эки каарманыбызды көтөрүп алып майрамдашып, күйөөсү ашкана жакты караса жанагы ашпозчу элдерге кылган ишин мактанып жатыптыр. Бир мезгилде келин элдин баары бийлеп жаткан учурда жанагы күйөөсү менен ойноштук кылган кыз бийлебей тургандыгын көрүп, анын жанына барып өзүнө тартып, сен эмне бийлебей жатасың, жүрчү мен сага бийлегенди үйрөтөйүн. Башкысы колумду кой бербе деп тегерентип алып барып көзгүнүн жанына кой берип жиберет. Ошентип шан шөкөт токтоп элдер дүрбөлөңгө түшүп, ал жерге дарыгерлер чакыртылып, күзгүгө кулаган кыздын денесинин бардыгы канга бууланыптыр. Бирок келин дагы деле токтобой ызы чуусун улантып күйөөсүн үй бүлөсү менен уяткарып, күйөөсү келип аны токтотууга аракет кылып, болду эми кылыктарыңды токтотчу. Ооба көрдүм, кыйын экенсиң, эми экөөбүз эрди катын эмеспиз. Каалаган жагыңа барсаң болот деп аялына катуу талабын коюп, өзү болсо олтуруп алып ыйлай баштайт. Анда бул жагдайды көргөн келин дагы өзүнө келе түштү окшойт. Анткени ал дагы ызы чуусун токтотуп эмне кылып койгондугун түшүнбөй, олтуруп алып кайрадан кайгыга бата баштаган мезгилде күйөөсү ордунан туруп, бычакты алып тойго атайын даярдалган торту кесип, андан жейт дагы аялынын жанына барып аны бийге чакырат. Ошентип алар бийлей башташып кайрадан бири-бирин сүйүп калышты окшойт. Анткени жакындаша баштаган мезгилде элдер алардын жарашкандыгын түшүнүп ал жерден тарай башташып, эрди катын урушат эси кеткен болушат дегенде эки каарманыбыздын ортосунда эмне болгондугун карабай эле бат эле жарашып алышат. Ушуну менен 6-окуябыз дагы аягына чыгып тасма толугу менен бүтүп калды. Элибизде ачуу душман акыл дос деген өтө бир мыкты сөз бар. Эгер биз жашообузда ачуубузду кармаганды билгенибизде мынчалык көп катачылыктарды жасамак эмеспиз. Тасмада дагы так эле ошондой маанини берип, кандай жагдай болбосун ачууну кармаш керек экен деген түшүндүргүсү келди окшойт. Эми достор, эмнеси болбосун ушуну менен тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, ачуубуз келген учурда турган болсок олтуруп, олтурган болсок жерге жатып, айтор бир канча убакыт сүйлөбөй акыл менен чечүүнүн аракетин көрөлү.